Республика Ата Журт партиясынан депутаттыкка аттанып, бирок тизмеге илинбей калган айрым мүчөлөрүнүн арызын бүгүн Боршайком карады. Нааразы болуп жаткан кандидаттар партиянын тизмесинен чыгуу жөнүндө арыз жазганын моюндарына албай жатышат. Буга чейин арыз жазган эмесмин деп бир катар маалымат каражаттарына жарыяланганына карабай, тизмеден чыгып калган Аида Исмаилова бул ирет арызды 14 августта алдын ала өз колу менен жазганын моюнуна алды. Аны арызга кол коюуга эч ким мажбурламаганы бул тасмада ачык көрүнүп турат. Ошондой эле камераны карап ант берген. Жогорку кеңешке депутат болуп шайланып калсам, фракциядагы көпчүлүктүн чечимине баш ийүүгө, фракциядан чыкпоого, эгер шайлоочулар тарабынан бир мандатка жетиштүү добушка ээ болбой калсам, өз эрким менен арыз жазып талапкерлердин тизмесинен чыгууга, партиянын саясий кеңешинин чечимдерин так аткарууга, ал чечимдерге баш ийүүгө, партиянын уставын так сактоого жана программасын ишке ашырууга ант беремин. Бирок антынан тайган Айып эми бул арызды жазып ант берүү эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес деп ойлогом деп актанып жатты. Заявление вы раньше писали, да? Ну, это заявление, да, это заявление, вот мы давали клятву, это заявление нам сказали, подпишите, это никакой роли не играет, потому что клятвы нету. Вот, да. Клятву тоже просто так дали, да? Аида Исмаилова окшоп, партияга нааразы болгон кандидаттар шайлоо өнөктүгү баштала электе жетиштүү добуш ала албай калсак, талапкерликтен баш тартабыз деп алдын ала арыз жазып, ага кол коюшканы белгилүү болду. Партияга мындай укук берилген дейт юрист Елена Жылкычиева. И вот сейчас все говорят, что азыр баары айтып жатышпайбы? Ыйгарым укуктуу өкүл арызды тапшырганга кандай укугу бар деп. Урматтуу талапкерлер, силердин партиянын атынан талапкер болууга макулдугуңарды Борбордук шайлоо комиссиясына ким каттатты эле? Мен каттатпадым беле. Буга да мага эч ким укук берген эмес. Андай болсо аларды талапкерлердин тизмесине кошуу боюнча баштапкы берилген документтин да күчү жок. Буга чейин тизмеден чыгып калганына нааразы болуп арыз жазгандардын катарында талапкер Эмил Абдыкадыров да бар эле. Бирок ал өз арызын кайтарып алууну өтүнүп, партияга дооматы жок экенин жарыя кылды. Дагы бир мурдагы талапкер Данияр Тербишалиев жетиштүү добуш ала албай калган соң тизмеден өз каалоосу менен чыгып кеткен. В эту партию насильно. Бизди бул партиянын катарына кирүүгө эч ким мажбурлаган эмес. Бул эң башкы принцип болсо керек. Айымдар айтып жатышат, өз ыктыяры менен, билгени менен мажбурлоо болгон деп. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү, депутаттыкка талапкер болом деп кантип мажбурламак эле. Бул министр болууга мажбурлаган менен барабар. Ар бир талапкер бул кадамга барып жатканда кайсы бир принциптерге баш ийди. Алардын көбү элдин бакубат жашоосу үчүн, реформа үчүн жана өлкөгө кандайдыр бир өзгөртүү алып келүү үчүн деген принципти карманды деп ойлойм. Ал эми нааразы болгон талапкерлердин Боршайкомго дооматын артып жатканын Рашид Бекбасаров жаш баланын таарынычы катары баалады. Анын пикиринде партия менен талапкердин ортосунда өз ара келишим болуп, ал аткарылбагандан улам келип чыккан маселеге Борбордук шайлоо комиссиясынын эч кандай тиешеси жок. Талапкерлигин коюп, тизмеге аты жөнүн киргизерден мурда партия менен талапкерлердин ортосунда келишим болгон. Бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде. Алар муну кат жүзүндө тастыкташкан. Биринчиден, талапкердин шайлоого аттанууга макулдугу. Экинчиден, Боршайкомго өзү жөнүндө маалыматты өз колу менен жазып берген. Үчүнчүдөн, алар партиянын антына кол коюшкан. Эгер бул милдеттерди аткарбаса, тизмеден чыгаарына убада берген. Төртүнчүдөн, алар ОЗК ант берип, аны тасмага түшүрүп калышкан. Бешинчиден, алдын ала дата койбой туруп арыз беришкен. Арызга коюлган датаны азыр эч ким далилдей албайт. Бирок бул да алардын макулдашуусунда бар болгон. Сотто алар баары тең арызга кол койгонун моюнга алды. Бул жагдайлар сотто да эске алынган. Партиянын тизмесинен чыгарылып калган талапкерлер 1-май райондук сотунун чечимине макул болбой, жогорку сотко арыз жазышкан. БШК мүчөлөрүнүн пикиринде сот карап жаткан ишке кийлигишүү туура эмес. Мындан улам Боршайкомдун мүчөлөрү нааразы тараптын маалыматын эске алабыз деген чечим менен гана чектелди. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.